İmam Ahmad'ın жақсы bir tarixi var. İmam Ahmad Ummu Salih деген аяlı менен 30 yıl yaşap bir dagı жөн айтышпаптыр экен. Мурда айтып берген, муну кайра айтып туруш керек, анткени ушундай жашоо өзү мындай бир Гиннеске киргизе турган жашоо болуп калды. 30 жыл ичинде мен сен деп айтышпаптыр эрди катын экөө. Болбосо мунун деле аялдары болгон, башка 3-чү аял ушундай болгон. Анан кээ бир аялдар да туура түшүнүш керек. Эгерде күйөөсү 2-чи аял болгон болсо, ошону душман кылып, немистер көрүп, дүйнөнүн баарына жамандап чыгат. Өмүрүндө казанына бир табак аш салып берген адамга барып, өмүр бою караган күйөөсүн жамандайт. Чындыгында пайгамбардын хадиси бар. Эгерде бир эркек бир аялды өмүр бою караса, анан бир күнү ошого тыйын бере албай калса, көйнөк алып бере албай калса, сен өмүр бою мени караган жоксуң деп айтат дейт. Ошол биздин заманда көп учурларда урматтуу бир туугандар болот. Ошого этият болуш керек. Ошон үчүн үйдөгү карындаштарга, кыздарга, эжелерге айтып деп туруш керек, Жакшылык кылып карап келсе, мени караган жоксуң, каржылаган жоксуң дейт. А буга чейин сен аба жуп жашап келдиңби дегенди айта турган бирөө жок. Демек, урматтуу бир тууган, ар ким Аллахтын тагдырына моюн сунганды билиш керек. Жөндөн жөн эле айрыкча мусулман эркектер аялдарын урбайт, теппейт, башка кылбайт. Ошондой болсо эле төбөсүнө чыгып алыш керек эмес. Дүйнөнү тегеренип, адамдардын бардыгына жамандап чыгат, ошону менен Кудай Тааланын ырыскысынан, насибесинен кээде куржалак калып калат. Ошондуктан бар нерсени үзүп албастан этиетирээк болгон урматтуу бир туугандарым жакшы болуп эсептелет.